Рахмат. Кийинки сөз Төлөбаев Албак Зарлыковичте. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, түндө мага Баткенде Лейлек районунда жашаган тарапташтарым чалып атат. Лейлектеги арка достук айылдарында Бостонов деген олигарх пайда болуптур. Мурунку 2 сайыл өкмөт. Достук менен ошол арка айылындагы мурунку жердин баарын алып алыптыр өзүнө. Анан ошол жерден элдер кайрылып атат. Эй, Садыр Жапаров, Курманкул Токтуралиевич, сенин бийлигиң ушака өтөбү деп. Эми Баткендеги өкмөттүн өкүлү, генеральный прокуратуранын ар жактагы прокурорлор барбы ушуну бир карап койбойсуңарбы ошол жердеги? Байкуш энелер ыйлап атат. Ошол Бостонов деген коррупционер бүт жердин баарын алып алды достук менен аркадагы. Балдарыбыз келип ошол жерге үй салганга мүмкүнчүлүгү жок. Бу чек араны ким коргойт эртең деп. Же болбосо ошол анда иштебесе аларды айдап ордуна иштей турган кишилерди албайлыбы? Ошол Баткендеги чек арадагы байкуштардын көз жашын угуп кое турган бирөө барбы бул өкмөттө деп атат. Мына фактылар менен көргөзүп атат ошол жерден. Ушуну бир карап коесуздарбы өтүнүч. Экинчиси, мына Кумтөр Жетөгүз районунда жайгашкан. Күлкүң келет бир четиче Жетөгүздүн Кызыл суу айылында иче турган суусу жок. Кир суу менен суу ичип атышат. Болбосо ошол жайытында турган Кумтөр Кыргызстанга кандай гана акчаларды берип жардам берип атат. Бир чети күлкүң келет, бир чети ыйлаган келет да. Экинчиси, экономика министрлиги Кумтөрдүн Ысык көлгө түшкөн акчасынан мурун жок болчу 5 жылга 6%, 15 жылга 5% деп жаңы положение алып келип атат. Бул болбойт. Элдер чатак чыгат ал жерде. Өзүнүн акчасынан эптеп ошону алып аткандан дагы процент алгантат бул өкмөт. Акылбек Усенбекович, туура эмес жолдо баратасыз. Элдин акчасын элге калтырып коюңуз. Ал Ысык көлгө түшкөн 1% фонддон түшкөн акчага еще дагы жарымын 50% на соцобъекты, 50% на промышленность производство деп атат. Ошонун ичинен дагы 5-6% алгантасыңар. Министерство экономикага барып жолугушайын десем, министр бошобой айтат окшойт, ушуну айтайын деген мелдин оюн айтып атам. Буга барбаңыз. Буга барсаңыз, анда чатак чыгат. Андан кийин 1 миллиард сомду туризмге бөлөм деп атасыңар. 1 миллиард сомду туристтерге дагы баягы чоң крупный туристик фирмалар алып албасын. Муну деген азыр жаңы өсүп келаткан туристик фирмаларга субсидировать этиш керек или какой-то кредит бериш керек. Баарын эле миллиард суда деп атабыз, бирок элге жетпей атат да бул. Ошон үчүн сиздерден өтүнүч ушуга жооп протокол поручение берип коесузбу, урматтуу төрага. Рахмат.